Sen kayra ушул арыз жазып тажаттың, келе бересиң деп озгал сөздөр менен сөгүп, ушундай кысымдарды кылып жатат да. Мында акыйкат издеп келген Асхат Тиленбаев 2017 жылы жакын досунан 50 000 акш долларына чоң жүк ташуучу автоунаа сатып алганын айтат. Бирок андан көп өтпөй КамАздын чыныгы ээси келип, андан прицеп цистернасын чыгарып кеткен. Мындан улам жабырлануучу 25 000 доллар чыгымга учураган. Андан бери 5 жыл өттү. Бирок Тиленбаев жоготкон чыгымын өндүрө албай келүүдө. Ошонун негизинде 2017 жылы ички иштер бөлүмүнүн арызы менен кайрылып, Кара Суу районунда кылмыш иши козголгон ички иштер бөлүмүндө. 2017 жылы сентябрь айында ошо Кара Суу районунун прокурору Ыдырысул Эдил дегенге ушул иш боюнча кирип макулдашайын деп кирсем, ал мен ушул ишимди бүтүрүп, акчамды өндүрүп берем деп 250 миң сом акча талап кылган менденчи, жабырлануучу экенимди карабай. Анан ошол акчаны бере албаган себебинен ушул 2017 жылдан 2022 жыл ушул күнгө чейин мыйзамдуу, негиздүү бир жыйынтык чыкпай келе жатат да. Тиленбаев 5 жыл ичинде 7 тергөөчү алмашканын айтат. Мындан улам ал райондук прокуратура эмне себептен ишти шаардык ички иштер башкармалыгына өткөрүп бербей жатканына кызыкканда төмөндөгүдөй орой жооп алган. Sen ortalığı camın görünmüyor, жақсы mı? Şunu atasın sen. Rakın üstünde ayçıkap sonra gel. Ата, o Edil'in arkasını жашырып атасыздар. Siz açık айтайын да. Koydunuz da. Ошонун аркасын жашырып атасыздар. Söyleme. Ben söyleme yok ben. Nasıl yaşım atasın dedim. Kurulay dolmat. Kurulay dolmat koymadan ben yaşım atasın. Ben ушул бир топ арыздарды жазып, ошо органдар үстүнөн келтирген чалакылыктар боюнча арыз жазып келем. Ушунун негизинде мен талап кылам. Урматтуу Кыргыз Республика президенти Садыр Нуркожоевич, башкы прокурор Зулушев, мен сиздерге бир нече жолу арыз менен кайрылганмын. Тергөөчүлөрдүн чалакылыгы келтирген тергөөчүлөрдүн үстүнө мыйзам чегинде карап, жумуштан алууну талап кыламын. Жана акча талап кылган Ыдырысул Эдилди жумуштан алууну талап кыламын. Жана прокуратурага ушундай арыз менен кайрылсаң жакшы кабыл албай, сөгүнүп, озга сөздөр менен сөгүнүп, ушундай кысым көрсөткөн Мамыров Сүйүн Караиш деген прокурорлорду жумуштан алууну талап кыламын. Себеби мындай прокурор, мындай тергөөчүлөр ички иштер органдарына мындай терс таасирин тийгизип, ушу коомчулук ушундай тергөөчүлөрдөн жапа чегип, мыйзамдуу чечим чыкпай жатканда ошолор күнөөлүү. Тиленбаевдин арыз даттануусу Ош шаардык ички иштер башкармалыгына жакынкы күндөр аралыгында өткөрүлүп берилиптир. Учурда бул иш териштирилип жатканын тиешелүү кызмат билдирди. Негизинен бул тараптардын өз ара келишимине байланыштуу болгон окуя болгондугуна байланыштуу жарандык тартипте каралыш керек деп биз сотко жөнөтүүнү сунуштаганбыз. Бирок шаардык прокуратура бизге өткөн жылдын 2021 жылдын аягында, декабрь айынын аягында кайрадан карап териштирип берүү үчүн кайрадан бизге келген. Мына 1 ай болуп эле кайра келгенинчечи. Бүгүнкү күндө биздин бөлүмдө, биздин тергөө кызматында жакынкы арада териштирип сотко өткөрүп берүүнүн аракетин жүргүзүп жатабыз. Мындан сырткары тиешелүү кызмат Асхат Тиленбаевдин иши тыкыр иликтенип, адилеттүү чечим чыга турганын убадалоодо. Айжамал Түгөлбай кызы, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.